Өлкө президенти нече ирет белгилегендей, Казакстанда ар бир жөнөкөй эмгекчинин эмгеги урматтоого татыктоо. Дал ошондой адамдар коомдун тиреги болуп саналат. Амиртай Бибасаров чыныгы эмгекчил адамдын жолун басып өткөн. Бүгүн ал түпкү казак кол өнөрчүлүгүн улантып жаткан түштүк аймактагы тажрыйбалуу усталардын бири. Анткени анын чоң атасы Бибасар аймакка белгилүү өтөкчү жана чебер темир уста болгон. Менин атам Бибасар деген киши өтө керемет. Менин чоң атам Бибасар кыйын уста болгон. Анын кандай өтөкчү болгону жөнүндө көп айтышчу. Кол менен калып жасап, элге бут кийим тиккен экен. Бүгүн да мен ошол ишти улантып жатам. Аяк кийим тигетін уста болгон өтө керемет. Содан кийин мен жалгастырып атырмын ушул жумушта. Кийинки муун ата бабасынын кол өнөрчүлүгүн мурастап, ал иш коомго 21-кылымда да керектүү болуп калса, бул чыныгы мураскерлик. Амиртай ата кесибин улантуу үчүн кесипти үйрөнүү керектигин түшүнгөн. Ал жумушчу адистиги боюнча жогорку билим алып, тажрыйба топтоп, билимин кеңейтип, билбегенин үйрөндү. Ошентип ал кол өнөрчүлүктү улантты. Биринин 1985-жылы түсүп, 1990-жылы мына Таразда. 1985-жылы тапшыргам. 1990-жылы Тараздын жеңил өнөр жай институтун бүтүргөм. Адистик алдым. Биздин факультеттери буюмдарын өндүрүү деп аталчу. Окуу учурунда ири фабрикаларды иштеп көрүүгө жетиштим. Карагандада, Алматыда, Тараздагы ишканалардын баарында болдум. 3 айлык такшалманы Литванын Вильнюс шаарында өттүм. Ошол убакта институтту бүтүргөндөн кийин адис катары сени белгилүү бир аймакка жөнөтүшчү. Ошол жерде иштешиң керек болчу, ансыз диплом берилчү эмес. 1990-жылы Самаркандка бардым. 1992-жылга чейин ошол жерде иштедим. Ал жакта мастер болуп баштап, кийин цех башчысы болдум. Студент кезимде эле кыялым чоң фабрикаларда иштөө болчу. Окутуучулар бизге дайыма «Силер башкы инженер, фабриканын директору болосуңар» деп айтышчу. Ошондо эмне үчүн бул кыялды ишке ашырбаса болбосун деп ойлодум. Самаркандтан кайтып келгенден 1 жыл өткөн соң ушул цехти ачтым. 3 адамды жумушка алдым. Ошондон бери иштеп келе жатабыз. Жергиликтүү балдарды да бул кесипке үйрөттүм. Сону баштап жумуш иштей баштадык. Ошол жердеги жергиликтүү адамдарды үйрөттүм ошол жумуска. Көз карандысыздыктын алгачкы жылдарында өлкө экономикалык кризисти баштан кечирип жатканда бардык заводдор жабылды. Табигый териден буюмдарды чыгарган ишканаларда ишин токтотту. Доллардын курсу өзгөрүп, чакан бизнеске оор сокку болду. Бирок ушул кыйынчылыктарга карабастан, өтөкчү жаркын келечекке болгон ишеничин жоготподу, өз ишинен баш тарткан жок. Алгачкы кезде биз 93-тө баштап, сол 98 Башында 93-жылдан 97-98-жылдарга чейин ишибиз жакшы жүрдү. Бут кийимдин бардык үлгүлөрүн чыгардык. Кардарлар көбөйүп жатты. Ал эми 97-жылдан тартып кыйынчылыктар башталды. Базарда Кытайдын арзаныраак бут кийимдери чыгып калды. Алар да териден жасалган болчу. Биз болгону буйрутма менен иштедик. Ошентсе да бир да күн бош отурган жокпуз. Татаал оңдоп түздөө иштерин аткардык. Ишибизди токтоткон жокпуз. Бир күндө токтогон жокпуз. Үлкөн энди андай күрдөлүү ремонттарды иштеп токтомадык жумушта. 2016-2017 жылдары Амиртай Бибасаров Орусиянын бир катар шаарлары менен ишкерлик байланыш орното баштады. Кийинчерээк Түркиядан материалдарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Бүгүнкү күндө ал 20дан ашык түркиялык компаниялар менен иштешет. Он 18-ден баштап Түркияга өттүк. Содан бери Түркияда жұмыс істейміз. Түркия менен қазір біз 2018-жылдан тартып Түркия менен иштей баштадык. Азыр бизде 20дан ашык түрк өнөктөштөрүбүз бар. Алардын көбү бул жака бир нече ирет келишкен. Өзүбүз да жылына 2 жолу Түркияда болобуз. Бугу айында жана Жетин айында чоң көргөзмөлөр өтөт. Ал жака Италиядан, Франциядан жана дүйнөнүн ар кайсы жеринен компаниялар келишет. Биз дайыма катышабыз. Дүнүйө жүзү келет ушерге. Италияда келет, Францияда келет, дүнүйө жүзү. Бүкөл мына согон туракты катышабыз биз. Ал бүгүнкү күндө керектелүүчү продукция чыгарып, атамекендик өндүрүштү өнүктүрүүдө. Анын өз бренди бар жана ал кардарларга автордук үлгүлөрдү сунуштайт. Казакстанда терини кайра иштеткен 3 ири завод иштейт. Бирок ишкерлердин айтымында бул кийим чыгаруу үчүн ал чийки затты Алматы облусунан же Шымкенттен эмес, Тараздагы заводдон алууну туура көрөт.
Биз алгач 2018-жылы Түркиядагы көргөзмөгө барганбыз. Ошондо түрк усталарынын чеберчилигине аябай таң калдык. Биз эч качан мындай шедеврлерди жасай албайбызго деп ойлогонбуз. Бирок 4-5 жыл өтүп, биздин бут кийим да алардын деңгээлине жетти. Ооба, көргөзмөлөрдү баары кооз жасалгалы алынат, таасирдүү көрүнөт. Бирок биздин буюмдар эч бир жерден кем калышпайт. Өтүкчүлүк кесиптеги усталардын эмгеги дайыма бааланып келген жана бүгүндө алардын кызматы өзгөчө керектүү. Убакыт өткөн сайын буюмдарга болгон талап өзгөрөт, бирок сапаттуу бут кийимге болгон муктаждык ар дайым бар болгон, бар жана боло берет. Эгерде адамдар өздөрү ак эмгеги менен тапкан акчасына стилдүү, ыңгайлуу жана эң башкысы Казакстанда чыгарылган бут кийим кийип жүрө алышса, демек биз максатыбызга жеттик дейт ишкер. Азыр атасынын ишине анын балдары да аралашууда. Алар да үй бүлөлүк иш жемишин биримдик жана ынтымак болгондо гана берерин түшүнүшөт. Мен өзүм көп ойлойтун тұғым. Мен жасым келе жатыр. Мына мен көптөгөн миллиондап. Көп ойлончумун, жашым өтүп жатат. Миллиондогон сомго жабдуу сатып алып жатам. Эгерде келечекте балдарым бул ишти улантпай койсо эмне болот деп. Балдарым уланткысы келбесе башка адамга өткөрүп берип үйрөтөм деп ойлогом. Анткени мен өмүрүмдүн баарын бут кийим чыгарууга арнадым. Убакытты бекер короткон жокмун. Башкалардай сериал көргөн жокмун. Кайда болбосун эс алыпчы бир мааракеде жүрсөм да, дайыма өндүрүштү гана ойлойм. Мен ешкандай бир башкалар сыяктуу бир сериал көрүп, бир ондай истеген адам эмес. Мен тек кана несі кай жакта жүрсөм да, даже бир кызылчылыкка, тойга барсам да, оюмда тек кана аяк кийим турат. 85-жылдан бери ушул иш менен жашап келем. Азыр да ошондой. Кызым, уулум менин жолум менен кеткени кубандырат. Акыркы 2-3 жылда өздөрү эле Түркияга барып келишет. Баарын өздөрү тандашат, кардарларга жагат. Мен кубанам. Менин кыялым кандай? Эгерде балдарым мындан ары да менин азыркы ишимди улантса, мен үчүн чоң бакыт ошол болот. Алардын биздин жалпы иштеги алгачкы кадамдарына кубанам. Туура жол менен баратышат, баарын түшүнүшөт жана кантип иштеш керек экенин билишет. Одан артык бакыт жок мен үчүн. Кубанам сол үчүн. Булардын казыр иштеп атканында өтө кубантат, өтө дурус жолдо келатыр. Баарын түшүнүп атыр, баарын жүргүзүп атыр өздөрү. Атама талант менен чеберчилик чоң атасынан өткөн. Ал ишин баштаганда бут кийимдин баардыгын өзү тигүүчү. Мисалы кардар келсе, ал өлчөмдөрдү алып, тамандын көтөрүлүшү, формасы баарын так эсептечү. Таманынан тартып терисине чейин үлгүсүн өз колу менен жасачу. Ошондуктан атам баарын жакшы билет. Азыр усталар иштейт, бирок ал алардын эмне жасап жатканын, кантип жасап жатканын толук билет, баарын текшерет. Бардык материалдарды биз Түркия жана Европадан алабыз. Айрым таман түрлөрү, мисалы экстра лайт деген эң кымбаттары Европадан келет. Терини Түркиядан алабыз. Анткени терини иштетүүдө Түркиянын ишканалары эң мыкты. Мына ушундай сапаттуу бут кийим чыгаруу үчүн биз сапаттуу материалдарды гана колдонобуз. Ар кандай мезгилде бут кийимге болгон талап өзгөрүп келген, бирок өтүкчүлөр ар дайым адамдардын муктаждыктарына жараша иштөөнү билишкен. Бүгүнкү күндө алар колдонулган материалга, кардардын жаш курагына, жынысына жана социалдык статусуна жараша ар кандай вариантта бут кийим даярдай алышат. Биз иштегенде баарын эске алабыз. Бизде Шымкенттин бир туруктуу кардарыбыз бар. Кырсыктан кийин ал шал болуп калган. Азыр ал майыптар арабасы менен жүрөт. Ошондуктан анын бир буту дайыма шишип кетет, айрыкча манжалары. Биз ага бут кийимди тандоого жараша бир аз чоңураак кылып, бутунун формасына ылайыктап тигебиз. Натыйжада ал эч кандай кыйынчылыксыз бут кийим кийип жүрөт. Кардарларыбыздын арасында бир буту экинчисинен узунураак болгон, алты манжалуу же бутунун үстү бийик адамдар болот. Баарына атайын буйрутма менен бут кийим тигебиз. Бирок баа өзгөрбөйт. Кандай баада сатылса, ошондой баада тигебиз. Көпчүлүк бутунун үстү бийик адамдар базардан 45-чи өлчөм алып кийүүгө аргасыз. Бирок алардын буту 40-чы өлчөмдө. Биз болсо аларга өз өлчөмүндө, бирок көтөрүлүшүнө ылайыктап бут кийим жасап беребиз. Натыйжада алар ыңгайлуу бут кийимге ээ болушат. Азыр цехте 10 уста иштейт. Ар бири өз ишинин чыныгы чебери. Кардардын суроо талабы өсүп жаткан сайын иштин сапатына болгон талап да жогорулайт. Кардарлардын күтүүсүнө жооп берүү үчүн компаниянын жетекчиси кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Он адам жумуш менен камтып отурмуз. Айлыгы эң кеми 300 мыңдан башталат. Эң 300 мыңдан. Бизде 10 киши иштейт. Айлык маяна 300 миңден жогору. Эмгек акы акырына жараша иштин көлөмү менен сапатына байланыштуу. Енді бізге
ең бұл жерде айтып кетейін деп жатырмын, кадр жағы өте қиын бізде. Сол үшін біз Кызматкерлер боюнча эң чоң көйгөй бар. Чет өлкөдөн адистерди чакырууга туура келет да, бул жакта үйрөтөбүз. Казакстанда мындай кадрлар дээрлик жок десек болот. Бирок бурунга үйрөнгөндөрдүн баары мына совет убактында үйрөнгөн, ол метод уже эски метод уже. Өзүм да ошол кадрлардын биримин. Азыр иштеп жаткандар негизинен Советтер Союзунун убагында билим алган. Ал болсо эски ыкмалар. Енді қазір мына жерде жаңа ғимарат соғып жатыр. Чет элдик усталар жаңы, айрыкча түрк технологиялары менен иштешет. Азыр алар биздин жумушчуларды үйрөтүп жатышат. Үлкен сұрақтарымыз ақ болған, соларды қосуға мынау істеп жатқан ғимаратымыз. Биз жаңы имарат салып жатабыз. Анда жок дегенде 30 киши иштейт. Азыркы жай тардык кылууда. Конвейер қоямыз. Сол кезде уже кемінде 30 адам жұмыс істейді, ол тоқтамай жұмыс істейді. Жаңы жайда бүтүндөй штат өзгөлтүксүз иштейт. Азыртан эле биз бут кийимди бүтүндөй Казакстанга жеткирип жатабыз. Актауга, Атырауга, Өскеменге чейин жөнөтөбүз. Бизде Таразда да, Шымкентте да дүңүнөн иштеген өнөктөштөр бар. Мындан тышкары онлайн соодада кызуу жүрүүдө. Интернет жанындагы онлайн саудамен бүкүл Казакстанга сатамыз. Мен ошол жерде 97. Мен бул жерде 1997-жылдан бери иштейм. Мектепти бүткөндөн кийин эле келгем. Ошондо цех кичинекей болчу. Ошол кезде ишке орношком. Бөлмө болатын, цех болатын. Сол жерге мен жумушка келдим. Сол ошол жерде Турмушка чыкканга чейин ушул жерде иштедим. Кийин жолдошум менен да ушул жерде таанышкам. Экөөбүз тең иштеп жүрүп баш коштук. Ал дагы ишин улантты. өзүбүз жарасып, ошол жерден үйлөнүп кеткен жайыбыз бар. Бирок ол киши кенсти. Ошол жылдары биз жаңы бут кийим тигүү менен катар оңдоо иштерин да кылчубуз. Бар болгону 5-6 кишилик. Азыркы деңгээлге жетекчибиздин аркасында жеттик. Азыркы таңда эми ушундай дарежеге жеткенimiz ошо бастыгыбыздын аркасында. Таза булгардан жасалган атамекендик бут кийим бүтүндөй Казакстанда суроо талапка ээ. Ишкерди кубантканы атамекендик продукцияга болгон суроо жылдан жылга өсүп жатканы. Ошондуктан ал бут кийимдин сапаттуу гана эмес, баасы жагынан да жеткиликтүү болушуна аракет кылат. Ошондой эле ал материалдык техникалык базаны жаңылоого чоң маани берип, эски жабдууларды өз убагында заманбаптарына алмаштырып турат. Бір жылда 20 мың қазір. Енді соны мынаны көбейтсек. Азыр биз жылына 20 000 жуп бут кийим чыгарабыз. Бирок өндүрүштү кеңейтсек көлөмдү 150 000 жупка чейин көбөйтө алабыз. Келечекте мындан да жогору көрсөткүчкө жетүүнү каалайбыз. Азыртан эле ортопедтик тамандарды кошуп жатабыз. Айрымдар бар. Бир буту экинчисинен кыска. Андай учурда медициналык бүтүм алып келүүсүн өтүнөбүз. Ошого жараша мисалы 1-2 сантиметр айырмасы менен бут кийим даярдайбыз. Мына турган аксессуарлардын өзү Турциядан келет, тоже жогору сапада да. Мына бул жасалгаларды биз Түркиядан алып келебиз, сапаты абдан жогору. Чаптамаларды да ошол жактан алабыз. Өзүбүз барып алабыз. Таман бышык болушу үчүн гранулаларды так эсептейбиз. Чын эле бышыкпы же жокпу, ошондон кийин гана биздин бут кийимге кепилдик бере алабыз. Бут кийим саткандар көп, бирок кепилдик берүүгө баарынын эле билими жетпейт. Анткени алар адис эмес болушу мүмкүн. Ал менин атам чыныгы өтүкчү уста. Ал 1993-жылдан бери ушул тармакта иштеп келет. Бүгүнкү күнгө чейин билимин өркүндөтүп жүрөт. Европа, Россия, Өзбекстанга барып кесиптик өнүгүүгө умтулду. Мен да атамдын жолу менен кеттим. Менин иним бар. Ал азыр Таразда өтүкчүлүктү үйрөнүп жатат. Азыр Ташкентте курстардан өтүүдө. Аяк кийимин окуйт. Азыр Ташкент каласында курс өтүп жатыр да. Акылын сурайт. Кеңешип сурап турушат. Мен ага кубанам. Кеңешимди берем. Балдарым менин ишимди улантканына кубанам. Биздин товарлардын сапаты түрк же башка эч биринен кем эмес. Барлық елменде сапа жағынан да, любой жағынан бәсекелестікке түсе алады. Биз модель чыгаратын кезде енді бәрін көреміз ғой. Өзіміз Турцияга да бар. Биз модель иштеп чыкканда баарын кылдат изилдейбиз. Өзүбүз Түркияга барып, Цом, Гуччи, Прада, Армани сыяктуу бутиктерди көрөбүз. Көргөндөрдүн ичинен биздин кардарларга жаккан модельдерди тандайбыз. Мисалы патент болгондо биз кичкене жерин өзгөртөбүз, чтоб прям Эгер модель патенттелген болсо, анда кичине өзгөртүү киргизебиз. Ошондо ал биздин модель болуп калат. Бизде ошондой үлгүлөр бар. Италиялык модельдер да бар. Мисалы бир модельди 145 000 сатышчу, ал толугу менен жылмакай териден жасалган болчу. Биз болсо эки түрдүү терини айкалыштырып өз вариантты түздүк. Жаңы уникалдуу модель болуп чыга келди. Биз аны 21 000 сатабыз. Ал жакта 145 000. Бизде баалар туруктуу. Жайкы бут кийимдер 8 000ден 21 000ге чейин турат. Бүтүндөй бут кийимдер таза териден тигилет. Сырты да, ичиндеги бөлүгү да. 45 000 сондай баада.
қол жетімді да. Бәріне бір баға, бізде бәрімізде бір баға. Мысалы шлепкалар 8 мыңнан дейін, 8 мыңнан 21 мың теңгеге ғана дейін. Осы екі баға, 8 мыңнан 21 мыңнан. Барлығы мисалы ичиндеги бөлүгү кой терисинен, сырты бука терисинен. Қой терісінен, сырты бұқа терісінен. Анткени буканын териси катуураак, соккуга чыдамдуу болот. Ал эми ички бөлүгү жумшак болушу керек. Бутту көп тердетпейт. Ол қой терісі, аяқты қажамайды, терлетпейді олар. Иә, өмір өшіріп келіп, жаңағы летний, Ооба, бул жерден жайкы, жазгы, кышкы бут кийим алабыз. Сапаты жакшы, бут кийим жеңил, ыңгайлуу. аяғыңызға жеңіл, икемді көп түрлі. Ассортимент чоң, ар кандай модельдер бар. Баары сапаттуу, эң башкысы ыңгайлуу бут кийим. Чет элдиктердин эмнеси керек өзүбүздүкү турганда, ошондуктан ошол жерге келип алабыз. Қарағанда бұл енді өзімізден шыққан нәрсе ғой. Кожада мынау материалдарды бәрі өзімізден шыққан нәрсе. Сол келіп алып тұрамыз. Жергілікті тұрғындар. Азыр суроо талап жергиликтүү тургундар менен онлайн сатып алуучулардын арасында дээрлик бирдей. Мисалы, эгер бир күндө 20 жуп бут кийим сатылса, анын 10-ун жергиликтүүлөр алышат. Калганын интернет аркылуу сатып кетишет. Анткени биз көргөзмөлөргө катышабыз. Ал жактан сатып алган адамдар 1-2 жыл кийип жүрүшөт, сапатына жараша тандашат, кийин кайра онлайн заказ беришет. Кечээ эле Карагандыга, Алматыга жана Астанага жөнөттүк. Онлайн сатуулар барган сайын көбөйүп жатат. Астанаға 3 жерге салып жібердік. Солай онлайн продажада көбейіп жатыр. Бут кийим тигүү бекерчи адамдын иши эмес, тескерисинче бул чеберчилик, чыдамкайлыкты талап кылган кол өнөрчүлүк. Мындай эмгекти эмгекчил, кылдат жана так адамдар гана аркалай алышат. Жүрген жерде дұрыс айтады, тек қана аяқ киімге қарап жүреміз. Қай жерде болмайды. Кайда болбосун, мен дайыма бут кийимге көңүл бурам. Эгер бир жерде жаккан модельди көрсөк, уруксаат сурап алабыз. Андан кийин ошол модельди чыгарабыз. Биз сөзсүз ар бир сезон сайын модельдик катарды жаңылайбыз, жаңы үлгүлөрдү чыгарабыз. Мындай ишти башкача жүргүзүү мүмкүн эмес. Онсыз бұл жұмысты жүргізу мүмкін емес. Уже әдет болған, иә. Мысалы, Бул эми адат болуп калган. Кайсы бир жайда отурсак, кимдир бирөө кирип келсе, биринчи эле анын бут кийимине көңүл бурабыз. Кызык дизайн экен. Бизде кандай болуп чыкмак кызык, э? Ошентип ойлонуп отурабыз. Атам экөөбүз дайыма ошентебиз. Келиңиз сүрөткө тартып коелу деп бут кийимди тартып алабыз. Эгер адам таң калып караса, түшүндүрөбүз. Кечиресиз, биз бут кийим өндүрүш менен алектенебиз. Сиздин бут кийимиңиздин дизайны кызык экен деп. Ошентип кийин ошол үлгү менен жаңы өз моделиңди жаратууга болот. копировать етіп шығарсақ та болады негізі, иә. Үй бүлөлүк ишти өнүктүрүү жана кеңейтүү устаттын башкы кыялы. Ал айтып өткөндөй ири цех ачып, өндүрүштү кеңейтип, бут кийимчилик өнөрүн өнүктүрүүгө салым кошкусу келет. Албетте, мындай максатты ишке ашыруу үчүн жөнөкөй өтүкчүнүн каражаты жетишсиз. Ошондуктан ал мамлекеттик колдоонун маанилүүлүгүн белгилейт. Атамекен улуттук палатасынын облустук филиалы абдан чоң колдоо көрсөтүп жатат. Бизди алдыга сүрөп көргөзмөлөргө жиберишет. Мына ушунча сыйлыктарыбыз бар. Өзүңүз да көрүп жатасыз. Алардын көбү дал ошол жактан. Бизди көрүп, колдоп, бул жигиттер Түркистан облусунун атынан барсын. Аларда чыныгы өндүрүш бар. Жиберели. Ошентип алар бизге абдан чоң колдоо көрсөтүп келишет. Именно Атамекен. Өз ишин сүйүп, коомго пайда алып келген адам ар дайым урматта болот. Коомубузда ак эмгеги менен таанылган адамдар арбын, баары эле муундар уланткан ишти сактап, улуттук баалуулуктарды көтөрүп, ата бабанын өнөрүн учурдун талабына ылайык өркүндөтө алган эмес. Устанын пикиринде иштин пайда алып келиш үчүн ишеним менен эмгекчилдик гана керек. Қандай да бизнес болсын, қандай да товар. Кандай гана бизнес болбосун, кандай иш баштаба коркпоо керек. Эң башкысы кесипкөй болуу. Ошондуктан коркпой ишке киришүү зарыл. Бул жерде эмгек маанилүү, талыкпастан иштөө керек. Өз ишиңди сүйүү зарыл. Ошондо гана жыйынтыгын көрөсүң. Натиже точно болот сол кезде.